Садыр Жапаров уулума телефон чалып кызмат орну үчүн $300,000 сунушташууда дейт. Мамлекеттик кызматтарга, министрликтерге, кирешелүү кызматтарга дайындоолордун бардыгы 30 жыл аралыгында акча менен жасалып келген. Ар бир кызматтын өз ставкасы бар, деди убактылуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 19 октябрдагы берген маегинде. Алар буга көнүп калышкан. Мен кызматка келгениме 10 күн дагы боло элек, бирок туугандарыма, мисалы менин уулума чалып кайсы бир кызматка отуруу үчүн $300,000 сунушташыптыр. Аларды кандайдыр бир кызматка отургузуу үчүн $50,000 сунуштагандар болду. Биз ушул аракеттердин бардыгын токтотуп, ачык айкын мамлекетке айланууну каалайбыз. Көптөгөн адамдар кайрадан кызмат ордун сатып алабыз деп ойлой беришет. Мындай көрүнүш эч качан кайталанбайт, деди ал. Менин чыкканыма 2 күн болду. Бул убакыт аралыгында мен бардык коррупциялык схемаларды иликтесем, ак үйдөгү чиновниктерге алып барат экен. Алар ишкерлер жана министрликтер менен биргеликте бюджеттен акча уурдашкан. Мен бул схемалар менен толук таанышмын. Азыр министрликтердеги ушул схемалардын бардыгын жок кылып жатам. Көп өтпөй натыйжасын 1-2 айдан кийин көрө аласыздар. Биз муну сөз менен эмес, иш жүзүндө далилдейбиз, дейт Садыр Жапаров.